көзсүз чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. 2025 жыл. Жыл аягы. Уақыт деген учкан куш экен, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Эгерде сиз 2025 жылы үйлөнөйүн деп үйлөнө албай калсаңыз, турмушка чыгайын деп турмушка чыга албай калсаңыз, анда 2026 жылы биз жолуктук долбоору сизди талапкер катары, катышуучу катары биз күтөбүз. Бүгүн дагы биз кичине жүрөгүбүз элжиреп турган убагы анткени 5-сезондун соңу десек болот. Ушундай жакшы маанайда 2026 жылга жакшы жаңылыктар менен кирели, максат тилектерибиз орундалсын деген ниет менен биз бүгүнкү чыгарылышты сиздер менен баштап отурабыз. Анткени 5-сезондун эң акыркы чыгарылышы 2025 жылдын эң соңку чыгарылышы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр! Бакыт издеп калбаянын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Ар бир биздин катышуучу өзүнчө күйөрман топтошту. Мурда буларды кошунасы, туугандары, жакындары эле тааныса, азыр бүткүл Кыргызстан таанып жаткан убагы. Ар бир жакка барсаң, апалар, байкелер, жаштар, ай мен ушул катышуучуну жакшы көрөм да, салам айтып койчу, мындай койчу дейт. Бүгүн ошол сиз жакшы көргөн катышуучулар биз менен коштошуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сүйүнүп туруңуз, же эмне кылып турсун? Сүйүнүп да кубанып дагы. Сөздүн кыскасы, сиз көргөн катышуучу, жакшы көргөн катышуучу бүгүн эфирден кетиши мүмкүн. Аны алдыңкы минуталарда биле аласыздар. Эмне демекчибиз? Өткөнкү чыгарылышта Бердібек мырза менен Альбина Бийкеч эки жолго түштү. Ким кубанычта ошого? Бирок көптөгөн көрүүчүлөрдүн ичи ооруп турган убагы, анткени Бердібек менен Альбинаны аябай жакшы парасыңар деп апаларыбыз батасынан бери берип келишкен да. Ал эми биздин ошондой эле Адинайга мурда да талапкер болуп келген, кайрадан өзүнүн сынагысы келген, бизде Дамир мырза да келген. Ошондуктан биз бул жака Дамир мырза менен Адинайга кол чабуулар менен тосуп алалы Адинайды. Жана ошондой эле Сымбат Бийкечке дагы бизден Эсенбек аттуу мырза келген. Сымбат Эсенбекти тосуп алабыз. Келиңиздер. Ушундай туруп турсаңыздар болот. Жана бүгүнкү акыркы чыгарылышта кимди чайга чакырып калат аны биз билбейбиз, бирок бизде дагы бир жаңы катышуучу кызыңыздар бар. Биз атайын жалпы командабыз менен сүйлөшүп алып калдык. Катышуучу ол өзүнүн бактысын тапканга да болушунча күчүн жумушайт. Айзага кол чаап коюңуздар. Катыраак келиңиздер. Анда экранга жакын келип берсеңиздер биз баштайлы. Бүгүн коштошуу күнү. Албетте, көрүүчүлөр айтышы мүмкүн, ар бир сезондун аягында негизи мындай шайыр баштап, шайыр жүрбөйт элеңер, негедир эрежеңер бүгүн башка окшойт деп. Туура 5-сезон аяктаган жок, эч ким 5-сезон эфирден кетпейт. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге толуктап, дааналап түшүндүрүп берип коеюн. Негизи бир сезон бүтөрүнө дагы бизге 1,5 ай, 2 айга жакын убакыт бар. Негизи 5-сезон 2 айга кечирээк башталды. Ошондуктан биз катышуучуларга дагы убакыт, дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Болгону биз 2026 жылдын башында бир 2 жума каникулга тарайбыз. Кайрадан ушул катышуучулар менен, ал эми жаңы катышуучулар менен сиздер менен жүз көрүшөбүз. Эгерде катышуучу болом десеңиз, анда биздин редакцияга байланышып алдын ала анкета калтырыңыздар. Биздин башкы демөөрчү бул чемпион чайына биз ар дайым ыраазычылык билдиребиз. Бир сезон бизди колдоп келди. Ал эми биз дагы ишенебиз, 2026 жылы дагы чемпион биз менен болот деп, Ар бир
бут учасында ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондук. Ал эми дагы Кыргызстандагы өзгөчө уюлдук телефон биз жолуктук долбоордун ар бир көрүүчүсүнө жарашат. Бул баасы дагы арзан, сууга салсаң чөкпөйт, ылдый түшсө сынбайт. Өзүнүн сырткы дизайндери, стилдери абдан биздин көрүүчүлөргө жана ар бир адам затына ылайыкталып жасалган Honor X9D телефонуна да кол чаап коюңуздар. Биздин демөөрчүлөргө. Ар бир биз жолуктук долбоорун көрүүчүсүндө ушундай уюлдук телефон болсун. Пиайтчы, камеранын сапаты абдан сонун. Жада калса, башка телефондордон да мыкты. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Анда Гүлайым, кезек сизде. Достор, сыйкыр бүткөнүнө саналуу гана күндөр калганын билесиздерби? Демирбанктын 31 декабрга чейин пайызсыз онлайн кредит алууга мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Тереңирээк маалымат алуу үчүн 22-22 номерине чалсаңыз болот, же болбосо Демирбанк сайтынан тереңирээк маалымат үчүн кирип коюңуздар. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченим өнөк ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Эсенбек мырза, кандайсыз? Сиз карап суктанып жүргөн айым кандай экен? Келиңиз. Жакшы, акырындан шүгүр биз жакшыбыз. Мен суктанып жүргөн айым пока мен ойлогондой эле. Таанышууда эмнелер жакты сизге өзгөчө? Таанышууда жакшы сүйлөшүп отурдук. Болгон талаптарын айтты, мен талаптарымды айттым. Сүйлөшүүдө мага ошол ачык айтканы, короче, да. Жакшы эле баары. Короче, айтат койсо айтпай койдуңуз го бирдекени. Эмнесин айтыш керек? Короче, мындай бирдекени ачык эле айтып коюн да деп барат токтоп калган сыяктуу болуп калдыңыз да. Ачык айтканда деле ошол как обычно эле бизге дагы убакыт керек. Сразу биринчи күнү. Буга сымбат айым эмне дейт болду экен? Саламатсыздарбы, Канат мырза, катышуучулар. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан. Ооба, чайга чыктык. Бардык нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Өзүмө мени кызыктырган, өзүмө керек болгон суроолорду бердим. Канаттандырды жооптору. Баары эле жакшы, бирок бир күндө адамды биле албайт экенбиз да, анча ачыла элекпиз бири-бирибизге мындай түшүнгөндөй. Ошон үчүн убакыт керек бизге. Демек убакыт керек экен. Сиз суроо бериңиз. Саламатсыздарбы? Сымбат айым. Ордубуз менен алмашып калыппыз го кичине. Ортоңордо жылуулук сезилбейт го деп тийишербеймби? Тамаша бул, тамаша. Сүйлөшкөнүңөрдө мындай бири-бириңер жөнүндө кичине маалымат алып, мындай бирдемени билгенге мындай возможность болдубу? Же тез эле тамак жеп эле анан кеттик деп эле кетип калдыңарбы? Жок, албетте болду. Наоборот, биз сүйлөшүп бүткүчө тамактын баары уже муздап калды. Ошон үчүн баары эле жакшы, мындай керектүү нерселерди билип алдым. Эң негизгиси жоопкерчиликтүү адам экен. Анан кийин мен үчүн Россиядан учуп келгенине баа бердим. Рахмат сизге. Алыстан учуп келгениңизге. Биринчи ишенген жокмун чын айтканда, бирок
чын эле мага келиптир. Жаным десе дегенде эле болобу? Эме баягы эфирлерди көрүп турчубуз. Москвада баягы отуруп кыларга иш жок. Инстаграмды карап, башында мындай биз жолуктукту мындай хахатеп, мындай эле тамаша катары көрүп койчумун. Ушака да ким барат деп, ушака ким барат деп. Анан көрүп отуруп анан могу Сымбат келип баягы сүйлөп атканда мынтип карап, чото жемчужина Аллаха деп. Чото мен вкусум экен деп анан. Кой Кыргызстанга бар чыгынып барып келейин, болсо болду, болбосо жок. Баягы Брюс Ли айтат го. Сүйүш керек, бирок мындай өзүңгөн өйдөрөөк мындай элдер эмет ал мындай батын албаган адамдарды сүйүш керек депчи. Кайненем менен жашайм, келин болом, тупулда оокат кылам деп эле жүрөт бизде. Эгерде сүйсөм дейт, көрдүңүзбү? Ошон үчүн сиз микрофон мына ошол эгерде кыздын любой кыздын жүрөгүн багындырсаң баарына даяр го дейм негизгисичи. Просто кыздардын жарасына тийдиңер го прям. Просто отход, подходду туура кылыш керек да. Отходду, Чын да. Подходду туура кылыш керек. Армияда эмне деп коет? Отход, подход начальника дейт го, ошол сыяктуу баягы. Ошондой эле пактаны койсоң, кыздын жүрөгүн багындырып алсаң бүттү ал сен менен о лейлекке чейин кетет. Мына керемет сөз мындай мырзанын мындай өзүнө ишеничтүү сүйлөп атканын караңыздарчы. Негизи сүйүү ишеничтүү мындай эркектер мындай ишеничтүү сүйлөсө ар бир кыз кыялданат го дейм мындай мырзаны. Сымбат айымды лейлектен көрөт экенбиз дейм буюрса. Жок, сарсын албай эле койсу, лейлекке барбайбыз. Шаарда эле болобуз. Наоборот, сизди көрөт экенбиз анда шаарда, эле. Сымбат айым үйүндө да эле. Астагфираллах. Жок, ага чейин. Шындары. Наоборот, Сымбат жолук дейли. Сиз лейлектен болосузбу? Жок, өзүм мен нарынан болом. Неге лейлектен дейсиз анда? Эң алыс жер лейлектен просто Кыргызстандын Бишкектен алганда мындайына санаганда эң алыс жер лейлек. Нарынга алып кетесиз, Жок, нарынга деле алып барбайм. Неге? Тоңуп калат нарынга барса, суу Ата-энеңиз келип, келин чай коюп берсин десе эмне болот? Бишкектеби. Баарыбыз эле Бишкекте. Туугандар жокпу нарында? Бар, бир тайжам бар эми. Ошо тайжеңиздин үйүнө барып чай коюп нет барып чай коюп турат да. Мырза эми ачылып, көрдүңүздөрбү? Бул деген биз тынчоктап жатсын деп чек арада кызмат кылган 9 жыл кол чаап коюңуздарчы. Не деген мээнет, Анан мындай мырзаларга ашык болбогон айым бул башкача айым болуш керек. Мындай, Ошон үчүн Сымбат айым убакыт керек деп атат. Жаңы жылга чейин убакыт беребиз. Келиңиз Айдина, сурооңуз барбы? Саламатсыздарбы? Эсенбек байкеге суроо берейин дегем. Сиздин бир кызыңыз менен бир уулуңуз бар, Ошол апасындабы же сиздин колуңуздабы? Кудайга шүгүр өзүмдүн колумда. Мен эч качан өзүмдөн чыккан балдарды бирөөгө бербейм. Эми өзүмдөн чыкканым деген эми баягы эме да. Жок, кечирип коюңуздар, туура эмес сүйлөп алсам, эме. Эми баягы мен балам да. Баягы сурак күнү деле атасынын атынан чакырылат дейт го. Ошол сыяктуу эле жоопкерчилик менде. Мен багып чоңойтушум керек, мени окутушум керек, бирөөсүн аял алып беришим керек, бирөөсүн турмушка беришим керек. Вот ошон үчүн. Сизде болуп калышынын себебин айттыңыз да Сымбат айымга, Эмне себептен сиздин колуңузда? Айта элекмин пока. Ага, жете элекпиз. Биздин катышуулар жеткирип коет бат эле. Эмне себептен, мисалы, Сымбат айымда башкача ойлошу мүмкүн, апасына бербей коюптур, өзү алып алыптыр депчи. Жок, бул жерде экөөбүз эки жолго түшөрдү. Башында балдар апасында болчу. Мен анда баткенде элем. Апасында болуп, тиги тай жагында кайненеде болчу. Анан келдим, экөөбүз ажырашкандан кийин да 1 жыл убакыт сүйлөшүп көрөлү, может кайра получится депчи. Жүрдүк, бирок 1 жыл эч сый урмат кетип калган үй бүлөдө кайра куралышы кыйын экен да. Анан акыры бирөө колун сурап келиптир. Анан турмушка чыга берейин дейт. Базар жок, чыга бер. Анан балдарды кандай кылабыз? Балдарды өзүм эле багып алам.
деп анан Мен айтып кетейинчи. О бизде Кыргызстанда мисалы 70% эркектер көбүнчө наоборот апасына таштап кетсе, бул аябай эркекче поступок деп ойлойм. Бул Эсенбек байкеде. Рахмат. ошон үчүн сымбат айым дагы сүйлөшкүсү келип отур да, мындай мырзанын жанында, ар бир айым менен сүйлөшкүсү келет го дейм. Анан экөөңүздөр эки ааламдан кем деп атпайсыздар, эки ааламдан кембиз. Кантип баштайын деп атасыз биринчи кадамдарды? Сүйлөшөлү, жолугалы дагы. Сурадыңызбы сиз сымбат айымга эмне жагат, эмне жакпайт? Эми сураачусун сурадык. Эми калган постепенно мындай характеринен жүргөндө уже билине баштайт да. Эмне жагат, эмне жакпайт, ошону айтып коюңузчу, мырзаны кыйнабай, ошого даярданып жүрсүн анан. Эмне жагат, эмне жакпайт айтып койчу. Мырзага жеңилдик түзүп берели. Аны өз ара эле чечип алсак жакшы го. Биз сымбат айым 1 жылдан бери кармап отурабыз, бул бизди уже аралаштыргысы келбей калды. Биз уже сырткары болуп калдык окшойт, а? Эме, тоого барып келсеңер, аябай полезно болот. Жок, мындай суроо бергенде резко эме айта албай каласың го, бирок саякаттаганды жакшы көрөм. Вот. Мени ким алып барат саякатка деп ойлойм. Ошо саякаттаганды жакшы көрөм. Жакшы мындай время проводить жакшы көрөм. Жакшы время. Мырзанын кайсы сапат, кандай балдардан сиз мындай жаман көрөсүз да, мындай ушундай жакпайт сизге кандай балдар? Прям жакпайт. Мен таң калып атам, анткени эме Нурлан мырзаны көп кыздар бизде мындай жактырбайт го, бирок сиз жактырат экенсиз да. Эми мындай жакшы сүйлөшөт экенсиз дегеним го, жактырат дейм мен мындай. Эмне? Мисалы Нурлан мырза менен сиз эле жакшы сүйлөшөт экенсиз да кыздардан. Ошон үчүн бизге таң калыштуу болуп атат, сизге мына кандай сапатта балдар жагат негизи? Негизи өзүнүн жашоосуна мындай айтып кеткендей эле талаптарым, өзүнүн жашоосуна өзү жоопкерчилик ала алган. Апамдан сурап көрчү, апам менен сүйлөшчү деген эмес да, өзү мындай биздин үй бүлө, чечкиндүү, биздин үй бүлө, биздин решениябыз. Экөөбүз чыгарабызбы, күйөөм чыгарабы? Мен деле мындай сильная женщинамын, бирок любая сильная женщина тажайт да. Ошондой сильный болгондон тоже хочется быть слабой, вот, чтобы возле мужчины эркек, чтобы во мне будил слабость, чтобы вот возле него я могла ни о чем не думать. Анда Эсенбек мырза, сизге өтө чоң мүмкүнчүлүк бердик. Эми биздин кыздын жүрөгүн багындырат го деген ниеттебиз. Сизге ишенип турабыз. Биздин кызга болгону эле көңүл бурушуңуз керек. Өзүнүн үйү бар, машинасы бар, акчасы бар, бүт баары эле бар. Көңүл бурдуруп эле сүйдүрсөңүз болду. Каалаган жагыңыз калып кетесиз, өзүңүз айткандай. Бакыт каалайсыз анда? Кош келипсиз, Эсенбек мырза. Рахмат. Бу жерде баягы Кудайдын буйругу эмеспи? Эсенбек мырзанын балдарына мен сабак берет экенмин. Балдарына мен сабак берем? Ооба, биздин мектепте. Дочама сабак берет. Ооба, кызына. Анын татынакай өзүнө окшогон тарбиялуу, жакшы кызы бар. Жана Эсенбек мырза сырттан айтып калды, сразу эле таанып калдым. Ийгилик, кош келипсиз да бир жолу. Рахмат. Керемет. Андай ийгилик каалайбыз сиздерге. Орунтан орун алып бериңиздер. Биз кийинки талапкер мырза Дамир мырза менен Айтынайды чакырып коелучу ортого. Саламатсызбы? Мырза, кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жүрөбү? Настроенияңыз кайда? Жүрөт, ар кайсы жакта деп. Анда биз сөздү баштайлы.
биз экөөбүз бири бирибиз менен чайга чейип келдик, сүйлөштүк, бири бирибиздин ойлорубузду уктук, экөөбүздүн характерлерибиз бири бирибизге вообще туура келбейт. Анан экөөбүз жанагындай экөөбүздүн окшоштук жерлерибиз анча жок экен деген сөздөн негизи алысмын. Биз чындыгында экөөбүз бири бирибизге дал эле келет экенбиз. Анан керемет. Ошол биз бактылуубуз. Айдина, сизчи? Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Ооба, Дамирдин айтканына кошулам. Азырынча жакшы эле сүйлөшүп атабыз. Ойлорубуз бир жерден чыгып. Анда эмесе дагы бир жаңылык менен келдик. Бизге негизи бир күн эле жетиштүү болду деп бир күн сүйлөштүк. Андан кийин биз кандай болот экен, бирок кыз жигит болойлу деп чечтик. Неожиданный поворот болушу мүмкүн. Анан ошол себептен Айдинайга мен белегимди берип койсом болобу? Тортун жолгон жоксуздарбы? Альбинанын тортун жолгон жоксо деле көрдү эле. Белегимди берип койсом болобу? Же силер чындап эле айтып атасыңарбы? Ооба. Мурда сүйлөшүп жүрдүңөр беле? Мурда биз сүйлөшкөн жокпуз, просто мен келгенимде эле Бекмамат менен жүргөндө ошол моментте Бекмамат деле айтпады эле, неге привет деп жазасың депчи. Бирок ошол кезде жөн эле привет деп жазгам, бирок ал кезде бул Бекмамат менен жүргөн. Анан жанагы кандай десек, өзүнүн закону бар дегендей, эгер бул отношенияда болсо мындай сүйлөшпөй турула деген. Ошондон кийин сүйлөшкөн эмесбиз, бирок башында эле мен Айдинайды жактырып жүргөм. Ооба, тигим таанышуунун үстүндө жүргөндө биз уже бири-бирибизди мындай билебиз да. Баягыдан бери 1-2 жума жүрдүң, ошондо сүйлөшүп калганбыз. Анан жуп болгондо мен ойлойм да, экөөбүз бири-бирибизге көбүрөөк кандай болуп калат? Бири-бирибизге жок, эмебиз болот да. Бир нерсени сурап, отчет алгангачы. Убактыңыздар. Жуп болуп, анан жакшылап таанышып, убактты кетирбей болуп калса, эртерээк эле бардык нерсени эртерээк эле кыла берсек жакшы болот. Жаңы жылдык сыйкыр болуп кетти го бияк. Ошо эмне болуп кетти бул жагы? Албетте биз кубанычтабыз. Эгер бул чын болсо, ордубуздан туруп кол чаап коелу бардыгыбыз. Чындап кыз жигитке өтүш үчүн көп убакыт керекпи же дароо эле бири-бирин билгенден өтүш керекпи, аны биз биле албай жатабыз. Анткени кээ бир биздин катышуучулар 1 ай 2 ай дегенде өтсө, Дамир мырза менен Айдинай бир күндө кыз жигитке өтүп атышат. Бул биз жолуктук тарыхында биринчи жолу болуп атат десек болот. Келиңиз. Жана ошондой эле ошол экөөбүздүн кыз жигиттик отношениябыз башталгандыктан ага бир жакшы белегим бар эле. Бир ачып көрүп койсун. Ачыппы, Ачса деле болот, ачпай секретно калтырса деле болот деп. Кыздар ооруйт го дейм, ачпасаңар азыр. Ал жакта кат деп койду. Умрага белек тиккен. Он 15 күнгө Турцияга Сертификат чогуу. Жаңы жылдык эс алууга Турцияга. Чогуу, Чоң рахмат. Чоң рахмат. Жаңы жылга 15 күнгө сертификат. Демек, экөөңүздөрдүн мамилеңиздер эми 15 күн Турцияда уланабы? Эми биз Турцияда бул жагы кетти го, кетти бул жагы учуп эле кетти го. Гүлнурайымды деле ала кеткилечи. Тиякта мен тартып. Гүлайымды да ала кетсеңер болот мына. Общий. Силер өкөр эртең үйлөнүп атабыз деп чалсаңар деле таң калбай калдык го дейм. Кийинки чыгарылыш биздин той деп калсаңар деле таң калбайсыз го дейм. Биз эми чын жүрөктөн кубанычтабыз.
Балким ушул чечкиндүү кадамыңыздар эми жакшылыкка, тойго, ак никелүү тойго насип этсин. 15 күн эми сиздер бизге отчет берип турасыздарго деп ойлойм. Жаңы жылы учуп кетесиздер, 5 январдан кийин. İçim kuyuyor da kızlar sizlerdi. Kızlar sizlerden içine kuyuyor da öyle. Anda kol çabuk koyuyor katırak kendinize. Azamatsız orundan orun alıp verelim. Биз экөөңүздөргө токтолого келе турган болсок, азыр эми баардыгын убакыт көргөзөт. Чындыгында биз өтө кубанычтабыз. Ушинтип эле жакшы ниет менен үйлөнүп баш кошуп кетсеңиздер, андан да катуу кубанычтуу болобуз. Биз сиздерге ийгилик каалайбыз. Турцияга аман эсен барып келиңиздер. 2026 жылы эфирден көрүшөбүз кайра. Келиңиздер. Биз күтпөгөн нерселер болуп атат го, аябай. Төлөгөн мырза, сиздер жакшыбы? Сиздерде бактылысыздарбы? Жакшы элеби же жакшыбы? Жакшы эле. Келиңиздерчи ортого анда, жакшы эле болсо. Кандайсыз Төлөгөн мырза? Жакшы, саламатсыңарбы? Айта турганга сөз жок менеки. Айымдарга таң калып бүтпөйбүз го дейм, буларда ар бир убакыт сайын сөз чыгып турат го. Анан Гүлкайыр жакшы эле деп калды да, балким бир нерсеге кападырсыз. Сөз сизде. Саламатсыздарбы? Бизде мындай жакшы эле. Эми бияктан катышуучулардын суроолору бар экен го, ошолорду берсе. Суроолор бар. Жок, суроо деле жок, бир гана байкап калганыбыз, көчөккө эфирден кийин дагы Төлөгөн мырзанын мындай маанайы жок ойланган. Ооба, нормально деп эле ошентип эле басып кетти да. Негизи бул аябай шайыр жүргөн мырза да, баарыбыз билебиз, баарыбызды күлдүрүп турат. Анан көчөгүнө ошентип кетти. Азыр келсек, дагы деле маанайы жок экен. Эмне болду Төлөгөн мырза, сизге ошого айта кетсеңиз. Негизи эле силердин күмөн жаратып атат да туурабы? Мен үчүн жакшы эле болгону Гүлкайырдын эле уйкусу канбай калыптыр, ошо. Ошончо маанайым түшкөн жок, просто мындай мени көргөндө мындай раздражение болгон соат го, тийишсемчи, эми сүйлөсөм мындай эле. Күндөгүдөй эле сүйлөп, күндөгүдөй эле мындай бир нерсе десем, аны ошого эле жинине тийбейин деп эле мындай жанына жологон жокмун да. Биздин айым жашырбай айтаттыр, эмне себептен Төлөгөн мырза кайсыл жерден ката кетирди? Эч жактан деле ката кетирген жок. Кече просто мен настроением жок болчу да кечечи. Анан ош бетер эле настроением кетирип эле өзү эле тийип баштады да. Ошондон эле кичине чарт-чурт болуп кеттик, а так баары жакшы. Сиздин настроениеңиз жок болгондо сизге кандай мамиле кылыш керек? Жок, өзү билет да, мен өзүм кече чарчап келгенимди. Жок, негизи ошол балким мырза билбеген үчүн ошол. Балким туура эмес жиниңизге тийип алды. Бар ошолорго бардыр дайда. Сиз деген настроение болбой эле, капалуу болбой эле, балким Төлөгөн мырзага таарынып аткандыр. Келиңиз, Гүлкайыр, ачылыңызчы. Ачылып эле сүйлөп бериңизчи, эмне мынча?
Төлөгөн мырзага эч кандай капа болгон Эми жокмун. ошол маселени чечпейлүү келиңиз. Эмне болуп атат анан? Эмне болду? Андан кийин эмне болду? Сүйлөгүңүз келбей атабы же? Сиз бир жума ичинде жолуктуңарбы? Бул жумада жолуга албай калдык. Анткени бул Төлөгөн мырза да жумушта болуп, менин да иштерим чыгып жолуга албай калдык. А так бизде жакшы эле. Жакшы болбой атат го. Дагы сүйлөшүп дагы өзүбүздү жакшы билишибиз керек болуп атат да. Анча жакшы биле албай атабыз. Адам өмүр бою сүйлөшсө да бири-бирин биле албайт го дейм. Гүлкайыр айым, сиз Төлөгөн мырза көлгө, может быть, көлгө барып жашайбыз дегенден кийин настроение болуп калган жоксузбу? Көлбү? Кеминге. Бул жакта вообще анын тиешеси жок да. Кеминге деле барып жашай берем. Эмне болуп атат сизге? Жакпай атабы Төлөгөн мырза? Эмне болуп атасыз? Жок, бизде баары эле жакшы. Кече эле кичине мындай урушуп кеттик. Анан кече да бүгүн да нормальный мындай сүйлөшүп чечише албай калдык да. Убакыт болбой калды. Сиз мурда айткансыз да, ошо бир урушуп көрүшүбүз бар депчи. Кандай болуп урушуп атасыздар? Бизге кызык болуп атат да. Кандай урушат экен Гүлкайыр? Кандай урушарын мен айтып берейинби? Мага Кудай сабыр эле берсин деп коеюн. Урушкан деле жокпуз. Просто жинне тийбейин деп эле жанына жологон жокмун. Өзүм эле ойлонуп эле. Так мындай маанай деле бузулган жок. Гүлкайырдыкы бузулбаса эле болду. Гүлкайыр, сизде жакшы эле, баары жакшыбы? Төлөгөн мырза эгерде жакпай атса айтыңыз, жакпай атат. Мамилени каалап айтам улантканда депчи. Но тиги эме сыйкыр таякча мында да следующий деп кнопка басса эле кеткен да. Ошол айымыбыз негедир сөздөрү башкача болуп атат да. Дагы сүйлөшүп көрүш керек, анда минтип көрүш керек. Өзү негизичи бул жерде Төлөгөн мырзаны ушул жердеги айымдар деле, мырзалар деле баардыгы сыйлап, баягы ухаживать эткенин карап аябай суктанабыз да. Анан эгерде бир жакпаган жери же бир характери болсо, сиз Гүлкайыр айым жашырбай эле айтышыңыз керек да. Бул жакта жашырчу эч нерсе жок. Биз вообще жакшы эле сүйлөшүп атабыз. Силер келип эле бузуп атасыңар да койбойнбу? Семейде болуп атты, бизден урушуп кеттик, анан минтип кеттик, бизде баары жакшы эле кайрычы. Жок, эми любой отношенияда эле мындай кичине урушуп кетет го, ошондой эле болду да. Так бизде мойтип урушуп вообще болбой калды дегендей эч нерсе болгон жок. Болбой эле койсун анда, келиңиздер, ордуктардын ордун алып берели, анда ийгилик каалайбыз. Бизде жаңы катышуучу болуп келген Айза айымга микрофон берип коелу. Сиз өзүңүздүн сизге келе турган талапкерлер боюнча өзүңүздүн талабыңызды айтып койсоңуз болот. Кандай мырзалар жагат? Жалпы жамаатка саламатсыздарбы? Келе жаткан жаңы жылыңар менен менин талаптарым жөнөкөй эле. Жашы 30 жашка чейин болуш керек. Аял затын сыйлаган, урматтаган, жөнөкөй. Анан чувство юмора кичине болсо да болуш керек. И өтө эле принципиалдуулар мага туура келбейт. Өзүм жөнүндө айта кетсем, уже баарын бияктан айткам. Мен ошондой элемин, жөнөкөймүн. Главное, сезим пайда болсо, мен баардыгына макул деп эмес, түшүнүү менен кабыл алганга аракет кылам. Күтөм силерди. Силерди турмуш курган болуш керек, ошолор баса белгилеп айтсаңыз, кандай болуш керек, же бойдок болуш керекпи, ошол нерсесине? Главное, балдары жок болуш керек. Анан турмуш курбагандар болсо жакшы болмок. Мен өзүмдө эме мындай кемсинтким келбейт. Анан тең менен деген нерсеге да кошулбайм. Негизи мырза өзү жакшы адам болсо, мен анысына деле карабайм. Главное, баласы жок болуш керек. Андай мен келише албайм го дейм. Айза айымга суроо берип коеюнчу. Өтө принципиалдуулар болбошу керек деп атасыз го. Сиз анан өзүңүз бир талапты коюп атасыз. Балдары сөзсүз болбош керек, баласы жок болсо жакшы деп. Бул дагы сиздин принцибиңизби? Бул принцип эмес, менин суранычым болуп калат го. Ниети. Ниет. Бердибек мырза ойлонуп атасызбы?
Анда урматтуу көрүүчүлөр, биздин катышуучулар менен негизи бүгүн коштошуп жатып, 2 жумалык, 3 жумалык каникулга ортодон сиздерге бир шоу программада концерт коюп берели анда, биз көрүүчүлөрүбүзгө. Анда экранга жакын келип бериңиздер. Кол чабуулар менен бул жакка Аяз ата, Аяз кызды тосуп алалы. Анда кезекти сиздерге бердик анда. Аяз кыз, мен силерге баштап берейин. Ассалому алейкум, калайык калк, кыргыз элим, кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Маанай кандай? Баарыңыздарга жалпы салам, урматтуу катышуучулар. Биз жыл бою силердин баарыңарды карап турдук. Биз Аяз ата экөөбүз эң таланттуу кимсе экен деп, ким жакшы өзүнө алып жүрдү экен деп, атайын белектерибизди сиздер үчүн камдап келдик. Туурабы Аяз ата? Туура Аяз кыз, мынакей. Ошондуктан Аяз ата, кандай дейсиз? Кантип таланттуулар өтө көп экенин сезип атасызбы сиз дагы? Бирок ошону кантип биз аныктасак экен? Эки командага бөлүп албайлыбы? Балдарды мен өзүм алайын, кыздарды сен өзүң. Мен кыздарды алайын анда. Кыздар бул тарапка өтсөк, балдар бул тарапка өтүп алсын. Жигиттер келгиле гана. Биз кыздар өзүбүздүн күчүбүздү, өзүбүздүн сулуулугубузду жана энергиябызды көрсөтүп, бир шаңды кол чаап коелу. Аяз ата, көрдүңүзбү? Кыздардын күчүн, энергиясын байкадыңызбы? Бизге проблема эмес, жигиттер кана эмесе. Өзүбүзгө өзүбүз бир кол чаап коюп алачы. Болду. Балдарыңыз бошонуп кетиптир да койсуз. Жок, булар табында, азыр табында турат. Тамаша. Макул. Анда эмесе аф давай, күп дебей, ооба. Бул жакта биз кыздар интеллигенттүү жана таланттыбыз менен биз өзүбүз эң күчтүү экенибизди далилдейбиз. Туурабы кыздар? Анда эмесе баштайлыбы? Баштайлы. Белектерибиз даярда. Белектер даяр барды, кана эмесе. Кыздардан өзүңөр баштап бергиле. Биз эми кыздардан эң мындай бийге жакын кимибиз бар экен, кыздар? Кана кимди чыгарабыз? Зарипа. Эржан чыгат, Потеря болбо, Зарипа, ойгон. Эржан канеке келиңиз. Өзгө кел, Зарипа, өзгө кел.
сонун бийлейт экенсиң ай. Тойлорго чыгып бир иштесең болот окшойт сен. Талантың бар экен. Элде молодец, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Анан ушундай балага эмнеге кыздар келбей атат дейм да, талапкер кыздар. Анда эмесе аябай таланттуу мырзаңар бар экен. Сизге чоң рахмат. Кыздар, биз буга сөз түрдө жооп кайтарышыбыз керек дейм. Туурабы? Канеке көрөлүчү. Анан бизге кыздардын атынан жооп катары бизге Зарипа айымды чакырып алалы. Зарипа айым, көрсөтүңүз. Кезек сизде. Байыркыдан жалын бей, бактыбызга жанган бей, башат алып кыргыздан бардыгына майрам бей. Өргө чапкан жалын жаш, өтүп кетсе табылбас, эр жигитке шаймашай, эрги бийле карындаш. Эрги бийле, эрги бийле. Эрги бийле, эрги бийле. Шуңкаргана таккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрүп улкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Kuyup canıp gün ötkün, canın barda öçürgü, жалыныңды жүрөктөн. Шарапаттуу дүйнөдөй, шаңга кошул сүрдөбөй, кантип чыдап турасың, карап четте бийлебей. Эрги бийле, эрги бийле. Эрги бийле, эрги бийле. Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөк толкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Жаралган бе жалындан, шат өмүргө жарык бол, шам чырактай жагылган, күлкү менен жашарып, күн балдары аталып, бийлеп кары жашыбыз бир кумарга баталып. Баталып, баталып. Баталып, баталып. Шуңкаргана каккандай, учуп бара жаткандай, талпыналы жарышка тайтурууну чапкандай, кандай адам ким турат, албай жүрөк улкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын ынтымак. Кандай адам ким турат, албай жүрөк улкунат, жалпы тегиз бийлесек, жалындасын, жалындасын, жалындасын ынтымак. Ай баракелди, бул эмне деген талант, эмне деген өнөр экен. Бир шаңды кол чабуулар болсун. Азамат, Зарипа айым, келиңиз бул жака. Эржан мырза, келиңиз бул жака. Эми өкөтөң аябай таланттуу экен Аяз ата. Мен азыр билбей жатам, кимисине биз белигибизди беребиз. Сиз кандай ойлойсуз? Мен жигиттер утту деп ойлойм да. Себеби дегенде Эржан мырза өтө сонун биле берген. Аяз ата, сиз бир аз башкача Аяз ата окшойсуз. Мен ойлогом, сиз азыр достук жеңди деп айтат экенсиз деп. Мыктысы жеңсин да, Аяз кыз. Мыкты Зарипа болот атпайбы? Кантип аныктайлы анда? Мына баары туруп карман албай, баары бийге чыгып кетпеди, туурабы? Давай, мындай кылайык Аяз кыз анда. Кол чабуу менен эркектер ким утту деген кол чапкыла бир. Жок. А биз кыздарыбыздын назик үнүн кыйкырттырбай, мен сиздин мишоңуздан подарокты алып эле Зарипага өзүм белегимди берип коеюн. Ошон бересиң. Сизге Зарипа айым белегиңизди кабыл алып коюңуз. Кийинки биздин майрамыбызга сизди чакырабыз. Чоң рахмат. Эми Эржан мырзаны да белек сизге кетирбейле, туурабы? Эржан мырзага азыр менде даярдап койгон белегим мына. Канакей. Эң сонун. Келиңиздер. Анда эмесе оюн кезек бербейли Аяз ата, кандай дейсиз? Келиңиз.
Силер баштап бергиле анда кыздар. Жок, мындай кылак Аязат ата. Мен бул тараптан бир кызды эң тың, эң шыпылдаган кызыбызды чакырайын. Сиз дагы эң тың, мындай тез-тез кыймылдагандай, титирей турган бир мырзаңызды ортого чыгарыңыз. Макул, келиштик. Келиштик. Кыздардан ким чыгат? Тейди кылыгы, жүзүңдөгү зардасы, бул жигитте көп экен, калпы менен жалганы. Жаныма тейди кылыгы, жүзүңдөгү зардасы, бул жигитте көп экен, калпы менен жалганы. Кетемин дейт, кетсе кетер, кетсе кетер, кетсе кетер, мейли кыйнабай кетсе кетер. Кетсе кетер, кетсе кетер, кетемин дейт, кетсе кетер, кетсе кетер, кетсе кетер. Аязат ата, өзүңүз бардың көрүп турдуңуз. Туурабы? Биздин Тажигүл айым жөн гана туруп, бул Даниэль мырза окшоп титиребестен, бийлеп да жетишип, камераны карап жылмайып да жетишти. Туурабы кыздар? Ошондуктан мен ойлойм, биз жана эң биринчиден болуп, ошо стикерлерди Тажигүл айым ылдыйга түшүрдү, бийлеп. Биз ага макул эмеспиз, биз достук жеңди деп айтат элек. Макул Аязат ата. Сиз боюнча достук жеңсин, биз боюнча Тажигүл жеңди. Белектерди берип коелу. Аябай сонун биледиң, Даниэль. Мынаке белек сага. Андай белек болсо, биздин бүт жактан ооба тандап сизге мынакей кол чаларбызсын. Чоң рахмат Тажигүл айым, Даниэль мырза, азаматсыздар. Анда эмесе Аязат ата, бий десе бий болду, оюн десе оюн болду. Дагы эмне жетишпей атат деп ойлойсуз? Бул сезондо бизде көп, мен байкашым боюнча ырчылар көп экен да, ошон үчүн бир ырдатып көрбөйлүбү биз. Биз жолуктууда көрөсүз да, Аязат ата? Ооба, көрүп тургандан келип атпаймынбы? Эң сонун. Келиңиздер, анда мырзалар баштап берсин. Макул. Анда бизден Мирболот мырза. Даярсыздар? Биз жолуктуктун аябай хитрларды жараткан Мирболот мырза деп угуп атабыз. Туурабы Аязат ата? Келиңиз, Мирболот мырза. Алейкум ассалам, келиңиз. Кусалыкпы мага нени тиледиң, кайгы тартып бузулууда иреңим. Калгандырсың чындап менден түңүлүп, азыр мени ойлойсуң билемин. Ойго жатып түндүн санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызумун. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызумун. Ойго жатып түндүн санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызумун. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызумун. Мага деле оңой олтоң дейсиңби, ишенбесең келчи көрүп кейпимди. Сага чырмап байлап койгон окшоймун, жүрөгүмдү, бүт дилимди, эркимди. Ойго жатып түндүн санайм узунун, адат бойдон калып кетти ушунум. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын, кечир жаным бүгүн бир аз кызумун. Күйөтүмдү дагы кантип басмакмын,
басмакмын кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун ойго жатып түндү санайм узунун адат бойдон калып кетти ушунум күйөтүмдү дагы кантип басмакмын кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун күйөтүмдү дагы кантип басмакмын кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун айта берсем арманымды кайталап жек көрүүңдүн чырагына майтамат сен болгону карегимден байкап кой карек гана сага баарын айталап ойго жатып түндү санайм узунун адат бойдон калып кетти ушунум күйөтүмдү дагы кантип басмакмын кечир жаным бүгүн бир аз кызуумун basmakmın geçir canım bugün biraz kızımın oygo jatıp tündü sanayım uzunun adat boydon kalıp gitti uşunum kuyutumdu dağı kanti basmakmın geçir canım bugün biraz kızımın kuyutumdu dağı kanti basmakmın geçir canım bugün biraz kızımın Келди, кол чабуулар болсун. Келиңиз. Мерболот мырза, бул жылы сизди байкадык. Бул жыл сизге оор жылдардын бири болду. Сиз менен чогуу ушул ырларыңызда укканда күндөр болду Мерболот мырза. Бирок караңыз, ар бир нерсенин өзүнүн артында жакшы бир себеби бар. Зато бул ырларыңыз сонун бир хит болуп, ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө сонун бир орун алды, сонун бир чарм болду. Ошон үчүн бир кол чаап койбойлукпу? Анан Аяз атанын сизге белеги бар албетте. Кол чаап коебуз. Ушул масканын артынан ыйлаганыңыз көрүнбөй калат. Жашырып жүрүңүз. Бирок ыйлабай жүрүңүз. Кыздар, мырзалар тараптан сонун бир чыгарма болду. Кыздар тараптан ким ырдап берет бизге? Эч ким жокпу? Анда кыздар тараптан эч ким жок экен Аязата. Эми кыздардын жеңилишине мен жол бере албайм Аязата. Эми буну өзүм колго алайын анда. Бирок менин анда мен сага жардам берейин Аязата. Ооба, жардамыңыз керек. Силердин ошо кыздар жактан эч ким жок болгонуначы. Calentestamos, calentestamos. Вот все пройдет, вам немножко не везет, все пройдет. Отчего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Отчего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Пусть растопит в душах лед. Новый год, все печали заметет. Новый год, людям некогда скучать, скоро будем отмечать. Новый год, Новый год, Новый год. А людям некогда скучать, скоро будем отмечать. Новый год, Новый год, Новый год. Раздан соң еріп келет жаңы жыл. Сыйқырын бізге берет жаңы жыл. Көңілімді көтөргүн маңайны түшір бөгүн. Жаңы жыл, жаңы жыл, жаңы жыл. Көңілімді көтөргүн маңайны түшір бөгүн. Жаңы жыл, жаңы жыл, жаңы жыл. Жаңы жыл бізге сыйқыр берет. Жаңы жыл менен үміт келет. Барыңар отурбастан келгиле. Майрамдап бирге мен
кол чабуулар менен бүгүн биздин Аяз ата Бабыр мырзага жана ошондой эле Аяз кыз Гүлайым Бийкечке катуураак кол чаап коелучу. Бүгүн биздин көрүүчүлөрдүн, сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүп өзгөчө шоу программада концерт коюп бериңиздер. Ал эми мага белек барбы? Албетте, Канат мырза. Ушул жылы сизди аябай артыңыздан карап жүрдүк. Сиз ушул жылы талыкпастан, чарчабастан бүт Кыргызстанга өзүңүздүн аябай таң калыштуу образдарыңыз менен элдин баарын таң калтырдыңыз да. Анан сизге биз дагы сөз түрдө белек алып келдик. Келиңиз Аяз ата. Биз күтпөгөн элек. Даниэлькине маска эмеспи? Мына ки. Атайын кийинки образдарыңызга. Кана Аяз ата кийгизип койбойсузбу Канат мырзага? Кана. Прическам. Ана сонун жарашты да турабы? Канат мырза, бул дагы сизге болгон бизде жаңы идея деп. Ушундай бир образ кылып, көчөгө бир дагы таң калыштуу бир образ менен чыгып аласыз. Биз баш кийимин алып келдик, ылдыйын өзүңүз ойлонуп алыңыз. Чоң рахмат. Биз анда эмесе Аяз ата башка жака сапар алалы. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. 2025 жылдын соңку чыгарылышы бүтөрүнө бир нече убакыт минуталар калды. Бүгүн биз жолуктук долбоорунун эң мыкты красавчик бир мырзасын тандайбыз, бир гана мырзаны. Ал Бийкечтердин айымдардан эң мыкты красавица бир айымды тандайбыз. Бул жерде албетте баарыбыз өзүбүз үчүн мыктыбыз, өзүбүз үчүн сулуубуз. Бирок биз бүгүн мойнубузга алыш керек, чындыгында арабыздан кимиси мыкты экенин. Биз кандай, мындай кыздар бири-бирин шайлачыдай эмес, Карасаң бири-бири деп уже мындай көздөр кетти да кыйышына. Ошон үчүн айымдар силер балдардан бирди шайлагыла. Ана мындай жок, көп сүйлөй койсо эле Эржан мырза жакшы делечи, мамилеңер болсо мындай чындап айткыла да, өзүң көргөзгөн мырзаны. Келе кыздар бир сүйлөшүп көрбөйсүңөр, барыңар бир, Же антпай эле сүйлөшөсүңөрбү? Кыздар чечтиңерби? Кыздар, мырзалар унчукпай турабыз. Ал эми биздин айымдар, биз жолуктук долбоорунун катышуучу кыздары кайсыл мырзаны жылдын мыкты мырзасы деп билишет жана тандашат. Кеттик. Бердибек биздин оюбузча. Себеби анын өзүнүн ою бар. Так даана, чечкүндүү мырза катары көрүнөт бизге. Барыңар, макулсуңар. Бол чечтиңерби, туура эле айттыңарбы? Анда жылдын мыкты мырзасы жана биз жолуктук долбоорунун катышуучулары айымдар эң алдыңкы мырза деп эсептеген Бердибек мырзага кол чаап коелу. Сизге бул киного белек. Рахмат, орындуктан орун алып бериңиз. Жылдын мыкты красавчиги Даниэль Саурдуловс. Ал эми биз айымдардан кимди айтабыз, мырзалар? Бул жерде албетте баардык айымдар эле татыктуу өтө, баардыгы сулуу. Бирок ошолордун ичинен биз баарыбыз кеңешип эки айымга токтолдук, бирок бирөөсүн тандадык. Бирөөсүн. Бул жерде Гүля менен Сымбат, бирок тандаган айымыбыз Сымбат болду да. Биз жолуктук долбоорунун эң сулуу айымы жана эң алдыңкы айымдардын бири мырзалар тандады. Сымбат айымга бул киного чакырууну берип коелу сизге. Кол чабуулар болсун анда айымдар. Эмне себептен Сымбат айымды? Сымбат эми аябай мындай характери сонун кыз, жүрүм туруму жакшы. Элдер ойлошот, сыртынан карап эле ойлой беришет, анча эмес депчи, клубда жүргөн кыз деп. Бирок андай эмес. Ыймандуу эле жакшы жүргөн кыз. Анан болгондой айтат, эч мындай кыйтыр, коо жагы жок. Ошон үчүн Сымбат айым тандадыңар. Албетте. Кол чабуулар болсун.
катышуучулар тура алчы анда келиңиздерчи. Биз ар сезон сайын ушу жаңы жылдын астына сезонду бүтүрүп, негизи катышуучулар менен коштошчу элек. Бүгүн биз сиздер менен коштошпойбуз. Ошого эч кандай сезим деле болгон жок бизде аягандайчы, көрүүчүлөрдө деле болбосо керек. Анткени 5-сезон азырынча аяктабайт, урматтуу көрүүчүлөр. Биз январдын этеги же балким февралдын соңунда аяктаганга аракет кылабыз. Ал эми алдыда дагы бизде сонун бир катышуучулардын арасынан трио командасы бар. Мырзалар келип бериңиздер. Ырчы мырзаларыбыз деп коелу. Анда сиздердин кол чабыңыздар менен трио! Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченемөнөк ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Biz sizler menен коштошпойбуз. Biz жолуктук долбоору ар бир катышуучунун, ар бир талапкердин бакытын тапканга биз аракетибизди кыла беребиз. Бакыт издеп калбай анын ичинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде болгону эс алуу 2026 жылы январь айында көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Кубанабыз барыбыз жаңы жылда жылына, көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына. Жараткан жачкан кут болсо барыбызга тең жетсин. Жаңы үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, бакыт берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин. Ару сезим, тоң сезим, ыйманыза ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала кетсин. Жаңы жылды тособуз жакшы тилек ой менен, Шаңдуу көңүл шапар менен, шарап аткан той менен. Тарыныч капалык болсо досу кечирсин. Жаңы жыл бейкут жыл болсун деп аксакалдар бата берсин, бата берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт алай берсин. Ару сезим, тоң сезим, ыйманыза ала келсин. Келсин жаңы жылым келсин, тынчтык берсин, бакыт берсин. Кош айтып өткөн жылыбыз кайгы муңду ала кетсин. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз.
жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Биз жолуктук миллиондун арасынан, сезди махаббат сүйүмдү, сөйкүм көз карашыңан. Биз жолуктук миллиондун арасынан. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду.